Tolya'nın aldığında kakırba. Kakırba eç kaçan tükürübü. Bugün köpçülüğü ne için Tolya'da adam Tolya degen tanışımda aldı da bir ecevuz uyalbasan kakır tükürüp ketti. Tolya dağı dele aytып жүрөт да ошону. Өтө жагымсыз болду. Өмүрүмдө мындай нерсе болгон эмес депчи. Тolya tükürбө деген, Tolya kakырба деген сөз ушактан келип чыккан. Нени айткым келет? Негизи эле бизде какырык түкүрүк ба тротуар көчөлөрдө бир басаңа да бишекти аралап. Какырык түкүрүк мусордан да көбүрөөк. Каждый метр мусор. Европага барсаңыз каждый метр кайф. Биздечи коом десек биз эл оңолушубуз керек. Мамлекет аны кылыш керек, муну кылыш керек, аны кылыш деп отурбашыбыз керек. Түкүрбөй коюш сенин колуңдан, о сенин оозуңдан го туурабы? Аны мамлекеттин текшерис бар берде. Мисал үчүн да айтайын дегеним какырба, түкүрбө, өзгөчө урмат сыйлуу адамдарыңды алдыда. Жат адам болсо майлы да, өзүңдүн сүйүктүү аялың, жакын досуң, мисалы иниң, братчикаң, ошолорду алда уялбастан какырып түкүргөндөр бар да. Эч качан түкүрбөңүз, какырбаңыз. Өзүнүн какыра турган орду бар, чекерак чыгып, багы өзүңүзгө сыйлабасаңыз дагы ошо адамдарды, жараткан адамдарды сыйлап коюңуз. Эрге тийиш үчүн эң идеал жаш кыздар үчүн 18 жаштан 23 жаш аралыгы. Кыздар ушул учурда эрге тезирээк тийгиле. Ушул жаш 23-кө чейин эң сон идеал убакыт. Мындан жакшырагы болбойт, эң жакшы ушул. Тезирээк эрге тийгиле, тезирээк көбөйүшкүлө. Анан эмне айткым келет? Ушул 18 жаштан 23, 25, 28 жашка чейинки ката, эң чоң ката боло турган баланы болдурбай коюш, тоготпой коюш. Кыздарда мен үчүн пикке чыккан учуру себеби потому что аларда сулуулугу болот да ал учурда. Сулуулугу бар, сулуулугуга ишенген кызда билесиздер акылы болбойт. Акылы мээси менен алектенет, мээси менен өлчөйт тамак ашты. Мээси менен көп нерсени кылат, бирок акылы менен өлчөбөй калат да көп нерсе. Анан эмне? Баягы келечеги бар бала, көзүндө өртү бар бала, өзүнө ишеничи бар бала, баягы духу бар бала, сага мээрим, махабат, мээрим бүт бардыгын, келечекте байлыкты да керегинен ашча кылып берип кое турган балдарды тоготпойт дагы. 30га чыкканда түшүнө баштайт. Что бардык нерсе, көп нерсе эркек кишинин жоопкерчилигине байланыштуу. Сүйүү жөн эле воздух экендигин кийинчерээк барып түшүнөт. Азыр эле мен сүйүп калдым, андай мындай тата-пата деп бар экен айтат да. Бирок кийинчерээк барып түшүнөт. Кийинчерээк сулуулугу жоголуп, эки бала төрөгөндөн кийин пешенесине тырыш түшкөндөн кийин көп нерсе түшүнүктүү болот, бирок ал учурда көп кеч болуп ажырашып кетип атат да. Мен айткым келет, төмөн көтөрүп үйүңө кайтып келбешиң үчүн бүгүн көзүндө өртү бар, ишеничтүү балдарды танда. Сүйүлүү болуп, андай мындай тата-пата деп башыңды малып алба бирдекеге. Сүйүү эмне деп сураса, сагынуу деп жооп берем. Эмне үчүн? Сүйүү айтышат кээ бирөөлөрү курсак тойгозбойт, сүйүү кийим алып бербейт, сүйүү башка дешет, бирок билесизби ошол апаңыз болсун, например, бизге эң жакын адамдар бизди бир ай таштап кетсе, например, канчалык кыйналып калабыз да. Бизди сүйүү эмес, сагынуу кыйнайт. Ал канчалык жаман болсун, жакшы болсун айырмасы жок. Үйрөнүп калгандагы системалар сагынуу аркылуу келет да. Ошон үчүн мен сагынууну сүйүүнөн күчтүүрөөк азап деп билем. Эмне үчүн? Кээ бир адамдар сүйүү эмес, сагынып чарчайт. Кээ бир адамдар сүйүлүү эмес, сагынтып чарчатат адамды. Чындыгында ушундай. Эң күчтүү, эң сүйгөн адамыңыз өтүп калса, сиз сүйүп эмес, сагынып кыйналасыз. Ошон үчүн азаптардын азабы дагы сүйүүдөн да күчтүү азап, мен ойлойм. Жеке өзүмдүн пикирим бул. Биринчи жолу мен айтып атам бул нерсени, бул сагынуу. Чындыгында сагынуу. Сүйгөн адамыңыз жанында жүргөндө сен аны кордой бересиң, каалагандай сөгүнө бересиң, каалагандай мамиле кыла бересиң. Неге аны сен сүйөсүң, сенин жаныңда. Аралык сактап кичине эме болгондон кийинчи аралык сакталып, көз жок болуп, көзүңө баягы көзүңө сүртүп алып кете турган учур келет го. Баскан изиге зар болуп каласың, муктаж болуп каласың. Ошо сагынычтын айынан да. Сүйүү көп сезимдерди алып келбейт экен, сагынуу көп сезимдерди алып келет экен. Мына сагынып бир күн келгенде кадырын билип, бактап, сыйлап, урматтап баштайбыз го. Көрдүңүзбү? Демек сүйүүдөн дагы жеке мен оюм сагынуу өтө күчтүү система. Жараткан өзү буга мисал да. Жаратканды өзүнүн нурдуу жүзүн көрөбүз деп, жараткандын жамалын көрөбүз деп сагынычта жүрөбүз ар дайым, туурабы? Пайгамбарыбызды көрбөдүк, аны дагы сагынып жашайбыз го, туурабы? Бир картинкасы жок, интернетте фотосу жок, бирок биз күтүп жашайбыз го, туурабы? Сагынып жашайбыз го. Сахабаларды мисалы. Нени айткым келет? Сүйүүдөн дагы сагыныч
Azabı öte küçtүү. Ajырашкан аялдын 3 эң чоң катасы. Биринчиде Кыргызстанда төрөлүп калганы. Бизде менталитет, баягы көз караш, ой караш өтө туура эмес. Ажырашты дегени болду, өлдү, бул ушундай кылды, андай кылды, мындай кылды дегени да. Аялдан кемчилик издешет, хорошо издеп атат, бирок эрден ham кемчилик издегиле, урматтуулар. Сураныч, баба BBC аялдар, Азаттык аялдар. Силер гыйбаткан, ушаккан учурда аял деле айта бербей, ал күйөөсүдө да күнөө бар, 50% күйөөсүн өткөн деп ачыгын айтканды билишибиз керек да. Таразанын тең караштагы бул адилеттүүлүк. Чындап ушундай биздечи. Туура эмес көз карашта көп болот. Ал эми экинчиден көрүнгөн эркек ажырашкан аялга туура эмес көз карашта болот. Эптеп бир жатып алсам, эптеп бир кайфым кылып алсам, эптеп бир рахат алып алсам, кеттик аяка, кеттик бияка деген темаларды көп кылат ажырашкан аялдарга. Неге? Аны коргоочусу жок, колдоочусу жок. Ушул. Бирок жаратуучусу бар, Ой, жигит, көзүңдө жаратуучусу бар. Мындан дагы артыгыраак коргоочу ким болушу мүмкүн, өзүң айтсаң? Сен көзүн жаш толтуруп, ыйлатып кетип калам, зор болот дейсиңби? Каждый тамчысыга өтө күчтүү ударlарды жейсиң, ишенип кой. Бар рингте, раундта жеген ударлар эч нерсе эмес болуп калат. Тайсондун 1 тонна удары кесин дейсиң, ушулар кетсин дейсиң, бирок кетпейт эч качан. Ал эми үчүнчү маселе, урматтуу эже карындашым, сиз түбөлүккө жарашып жашаштын жолунун аракетин кылыңыз. Ар бир кыйынчылык артында жакшылык бар. Күйөөңүз бүгүн иш өтө ташташын үмүт кылыңыз. Күйөөңүз бүгүн ката кылып койду, кечиришке аракет кылыңыз. Күйөөңүз бүгүн билбей кылып койду, көз жумганга аракет кылыңыз. Болбогон темаларды, пландарды түнү менен архитектурага окшоп тизип алып, түзүп алып, жазып, список кылып, подружкаңыз, сиңдиңиз менен кеңешип, мындай кылсам, мындай кылам деп, А, Б, В варианттарды түзүп, Б вариантты жооп берсе, Г вариант менен мындай кылам деп пландарды түзбө. Сен жарашып жашаштын жолун ойло, ажырашыштын эмес, урматтуу эже карындашым. Аял киши сүйсө, кулагы менен сүйөт, көзү менен көрөт, көрүштү каалайт. Мээси менен математика кылат. Жүрөгү менен сезет. Нени айткым келет? Бүгүн эркектер, силер жалаң гана кулагга иштеп койсоңор, мунун өзү аздык кылат. Оданы берет кээ бир эркектер, асмандагы айды алып берет, жердин 7 кабатасында кудукту казып берет, көп нерселерди кылат, бирок тилде да. Тилде. Болсо 2 айдан бери аял бир көнүк алып бер дейт, ошону алып бербейт 2000 сом. Мисалы үчүн да. Айтайын дегеним эмне? Аялыңыздын бир мечтасын, бир калоо тилегин аткара албасаңыз, мисалы үчүн, анда сиз кимсиз? Эмнеге үйлөндүңүз ага, мисалы үчүн да. Кээ бир эркектер бар, не болсо аялын үчүн аракет кылат. Аялы үчүн империя түзөт, аялы үчүн мамлекет түзөт. Аялынын максат тилектерин чекеден дароо болуп калбайт. Болгон ушун аялдардын эң чоң катасы эмне? Дароо болуп калсын деп ойлойт да, жок, дароо болуп калбайт. Мисалы бир аялдын паркта баягы мындай чыкканга ниети бар эле 1 жылдан бери, ошону кийинчерээк убакыт келгенде аткарды, мисалы үчүн. Мындай жерде мындай нерсе жегим келип атат, торт жегим келип атат, же пицца жегим келип атат. Ушуну аткарып атат этапма этап. Этапма этап болгондугу үчүн, мунун калоо списогу өтө көп болгондугу үчүн бул өзү билбей калып атат да, билмеген абалда намкөрлүк кылып коюп атат. Мындай эсептеп математика кылып көрсө, айткан нерсесинин 90% аткарылды, 10% эле турат, мисалы үчүнчү. Наличкада канча акча берди, ким кылып ал деп, бирок өзү кылбай нерсе кылып чачып кетти, мисалы үчүн. Айтайын дегеним эмне? Айтайын дегеним эмне? Эркектер жоопкерчиликтүү болойлу. Көрсөтүп койсоң, мына памперс, ишээ, пиво, вино идиштери. Ушул жерде бир өзгөчө кеңешим, сунушум дагы, суранычым дагы, биз азыр Алматинка көчөсү, өзүбүздүн Асанбай жактабыз, канал, суу каналы. Баягы, мисалы, кошуна Түркистанга кирсеңиз дагы, Туркияга барсаңыз дагы, Европанын кээ бир өлкөлөрүнө барсаңыз, ушул нерсе өнүккөн, бул каналдын ичидеги кайыктар. Мына жерге сууду толтуруп, кайыктарды коюп койсок, өтө сонун болот. Мен 500 метр деп айтам, оно жерде үйлөр башталат. Ошо үйлөрдөн баштап глобуска чейин кылып коелу, мисалы үчүн. 7 микрорайон, 7 апрель Шейттер мечитинен баштап, ошонун үстүнө глобус бар, магазин. Ошол жерге чейин кылып коелу, кемелерди коюп, сууду толтуруп, өтө сонун болот. Кемеге биринчи мен түшөм, мисалы үчүн, клиент болом. Ошо ишкерлер кыгыла ошону сатып алып, нерсе кыгыла. Туристтердин тартылышына дагы себепчи болот. Бул жок Кыргызстанда. Мен биринчи жолу айтып атам муну сиздерге. Жок, Кыргызстанда жок. Могу шаардын ичинде каналдын ичинде мындай кайыкта жүзүп жүргөн эчтеке жок бизде. Ошону кылсаңыздар,
Мына birinchi klient men. 500 so'm qilib qo'y, 1000 so'm qilib qo'y odam boshiga. Foydada, O'zingga dag'in, bizga dag'in. Misol, boyagi kechqurun ishdan charchab kelib, ayolini olib olib yur, umrlik yo'ldoshim deb kemaga chiqib suylashganda, kemada qayiqda yursa, va urusham degan ayol jattab dayarlanib, bunday taktikada urusham degan so'zlardan unutilib qoladi-da. Shundaganda o'sha o'ta yaxshi narsa, bu jeri jo'nla musur bo'lib jatadi-da, aytqim kelgani. O'shuni birov qilsa, o'ta yaxshi-da, bardo'za, foyda-da. Ayolыңа ақша бер, 3 eng cho'ng foydasi. Birinchidan ақчаң ko'payadi. Al o'tirib olib, o'ylanib, boshqa qilib emas. Bilasizmi, ayolga bergan ақчаңыз ardayım обратно qaytib keladi. Keragidan ақша bo'lib. Hech qachon siz olamning ақшасын berib qo'ymaysiz daga. O'sha 50 so'm, 100 so'm neni aytqim keladi? Ақша beringiz, ardayım beringiz. Ardayım berib turingiz mekandashim. Bu belek masalasында дагы. Кымбат белек болуш шарт эмес, берип турганыңыз туруктуулугу маанилүү. Түбөлүктүүлүгү маанилүү. Сүйүү өлүп калды деп чарчайт аялдар. Сүйбөй калды деп чарчабайт. Сүйбөй калды деп. Токтотуп койгонуңуз жаман да, аз болсо да внимание берип турганыңыз бул эң жакшы. Ал эми экинчиден дуа кылат сизге. Биринчиден акча берсеңиз коет, экинчиден акча берсеңиз дуа кылат экен. Намазда, ибадатта, көчтө койдо ушу эрим жакшы болсо экен, эри да ойда. Неге кошумча дагы бир нерсе бар да? Акча берип турат да. Анан үчүнчүдөн ал шакеге алып коюшу мүмкүн, сөкө алып коюшу мүмкүн, кулагыга дагы бирдек алып койгон болушу мүмкүн. Ошол нерселер аялда тура берет. Аялда турат деген ал сизде турат деген. Күн келип башыңызга бир көйгөн маселе келсе, ошо мына шакекти сат, барып карзыңды кутул дейт да, мисалы үчүн. Аял билип турат ситуацияны кандай экенин. Айтайын деген, аялга бергениңиз о бегенеге бергениңиз эмес, өзүңүздө эле калат ал. Туурабы? Подружканын 3 жаман жери. Биринчиден, сен жаксың, эриң жаман дейши. Деп айтышы. Сен жаксың, сен эң жаксың, бирок күйөөң эң жаманы деп айтышы. Чындыгында алар үчүн сиз жаксыз, бирок эриңиз жаман. Бул кандайча? Ажыралып болбос магнитти бири-бириге мынтип бөлүп караганга аракет кылат да кээ бир подружкалар. Ал эми экинчиден көрө албастык кылышы. Албетте подружкалардын ичинде көрө албастык прям пикке чыккан. Көп кыздар бүгүн тортик жейт, кафеге барат, бассейнге барат, көлгө барат, эс алганы барат, мактаныш үчүн. Подружкам көрсүн, анау паланча көрсүн, аларды алда мындай болоюн деген тема аялдардын арасында өтө күчтүү мекендешим. Көрө албастык кылат кадимкидей. Сизди күйөөңүздү көрө албайт, сизди көрө албайт. Кичине эме кылып ажырашып кеткенде өзү тийип алайын деп турат, жан деп. Ал эми үчүнчүдөн подружка тандаганда эч качан адашпа. Подружка жөнөкөй эле мисал, азы бар дагы мен паланча булага тиемин десеңиз, эгер чында подружка болсо ойлонуп, чачпай 3 күндө 4 күндө жооп берет да, ойлонуп. Подружка болсо дароо айтып коет, паланчага тийип кет, бойданың дейт да. Өзү 1 жылдан бери ойлонуп жүрөт. Бир баланын маңкасы агып, же тие албайт, же тийип кете албайт. Өзүгө келгенде 1 жыл ойлонот, 10 жыл ойлонот керек болсо. Сага кеңири кеңешин айтып кое берет да. Сенин жашооңду урубам ойноп койбойт да. Подружка эмес сага. Эгер чындап досуң болсо, токто мен китептерди карап көрөйүн, токто мен мынандай кылып көрөйүн, мына агайымдан эжемден сурап көрөйүн, кеңешип көрөйүн, балки мынандай деген нерселерди айтат да жакшы подружка болсо. Бул өзү даже ойлонуп көрүп автоматтык түрдө бул бойтана болот деп айтып кое берет. Неге? Сенин жашооңду уруп да койнобойт. Ата-энелер балдарыңызга этият болуңуз. Өзгөчө мына жууна турган чөлгө, көлгө, дарыяга чөө турган мезгил келди, балдарыңызга этият болуң. Каналга, сууга, жөнөп кесиң го деп жөнөтүп коесуз. Өлүгү келип калып атат балдарыбыздын. Билип атабыз азыр эфирди ачсак, телевидениядан башкадан паланчанын немеси табылды, сөөгү табылды деп бүт жаш балдар да. Жаш бала нени билсин? Туурабы? Суу жаш бала, жаш чоң экен деп ая отурбайт, ал кишкен чеге чарып коелу дебейт да. Суу агызат. Бир шагылга аралаштырат, тыгат, өлтүрөт, жок кылат. Айтайын дегеним, сууга сүзгөндү балдарыңызга үйрөтүңүз. Сууга сүзүшкө ылайыктуу жерлер бар атайын. Көлдө мисал канча спортсмендер өлүп кетти, туурабы? Ошо спортсмен, ошо күчү бар, сүзүштү билет. Ошончо профессионал болсо дагы өлүп кетип атат. Мисал үчүн да. Альпинисттер тоого чыгып атканда 60-40 эрежесин, 50-50 эрежени колдонот. 50% чыкканга чейин күчтү сарптайт, 50% түшкөнгө күчтү сарптайт да. Кээ бирөөлөрдө мотивация пайда болот, ушу чокка чыгамын деп.
Anan çıkıp alıp kayra çölüye kalat. Alpinistler könce toğa çıkıp atkanda ölbeyt, kayra çıkıp atkanda ölöt da mekendeşim. Oşol siyaktуу suda süzüştagi maselesi ehtiyat bolaylı. Baldarыбызды керектүү жерлерде гана чөмүлтүрөйлү, көз карашыбыздын астында не чөмүлтүрөйлү мекендешим. Же чөмүлткөнгө бассейн эсеке таппасаңыз, тагыра тазиктен өтөрү жок. Уятсыз фильмдерди көрүп, колу менен мазисин чыгарган жаштарга 5 зыян. Биринчиден, башың ооруйбу? Мастурбацияны ташта. Көзүң ооруйбу? Мастурбацияны ташта. Эч нерсе кылгың келбей тез чарчап калтасыңбы? Мастурбацияны ташта. Эч бир нерсеге каалооң жокпу? Духуң жокпу? Катын чачып болуп атасыңбы? Мастурбацияны ташта. Бүгүн мастурбация сени бир жериңе тыгып коюп атат да. Ошо интернеттен уятсыз болгон бирдекелерди көрүп, өзүңдүн фантазияң менен кайфты алып, рахатты алып жатасың. Бул эң ката, өтө чоң жаңылыштык ишиң болуп калбасын мекендешим. Эсиң барда тең жей, бул ишиңди ташта.